жаңы жыл майрамын кандай майрамдайын деп пландап жатасыз? Жаңы жыл майрамын мен майрамдабайм. Мен баягы бир аз мусулман болгондон кийин баягы ошол шариятты карманга аракет кылган инсанмын. Ошон үчүн жаңы жыл баягы күнүмдүк жашоодо эле өтөт. Мен эгерде белек берсем бир майрамга байлап бергим келбейт. Себеби адамга майрамга байлап берсең, бул анча деле кадыр болбойт да. Бүгүн майрам ошон үчүн дегенде, ошон үчүн мен жакында өкүл балалардын арасында дагы бир акция уюштурдум, Свет без повода деген. Ошон үчүн бир белекти берсең мындай, эч кандай себепсиз эле берсең, ошол аябай баалуу болот. Ошон үчүн белек берсем берем, бирок ушул 31 декабрда же 1 январда эмес. Аны эми кандай белек, бул эми өзүм эле жеке сырым болсун. Жаңы жылды үйдө эле тосом, Бишкекте эле. Биринде же экисинде көлгө барам. Энеме айылга. Экисинде айылга барам. Анан айылда бир 2-3 күн жүрөм, классташтарыма барам. Айылда кыдырам, туугандарыма барам, болду. Анан эл өкүлдөрү ушул жыл жаңырып атканда шайлоочуларына, жакындарына бир өзгөчө белек тартуулашат да, сиз кандай белек тартуулайын деп атасыз? Мен жаңы тартуулап койдум балыкчыдага. Балдарга бердим, Бишкекте бардым, Бишкектин тегерегиндеги конуштарга. Болгон күчүм жетишинче. Жаңы жылды тоспоймун, тоскон эмесмин. Бишкекте эле болом, балдарым менен. Катардагы эле күндөрдө? Катардагы эле күндөрдө болот. Мен жаңы жылды тосуп көргөн эмесмин, кичинекей күндө. Азыр да тоспойм, бирок баардык жалпы кыргыз элимди жаңы жыл менен куттуктайм келе жаткан. Жаңы жылды буюрса үй бүлө менен тосом, жакындарым менен, балдарым менен, өзүбүздүн дасторкон үйдө кино көрүп, концерт көрүп дегендей. Кийин бала атага келебиз, аянтка достор менен. Негизи эле салтка айланып калганда эл өкүлдөрү негизи эле ушундай көрүнүктүү адамдар жыл сайын өзүнүн шайлоочуларын, жакындарын бир өзгөчө белек камдап куттукташат да. Сиз эмне белек берейин деп камынып атасыз же уже берип койдуңузбу? Белектерди жаш балдарга бердик, өзүм атыман. Эми жакындарыма бердим. Андай бир чоң бир иш чара уюштурган жерим жок. 24-кө өтөрдүн алдында ар бир инсан ушул өтүп аткан жылдын үстүнөн өзүнө отчет бериш керек. Эмне иштерди жасай алдым, өзүмө, мамлекетиме, элиме деп. Жана 2024-кө кандай план кылам деп, ушул пландоо жылы менен өтүш керек деп эсептейм. Анан эми жаңы жылга өтүп атканда бул үй бүлө менен болуш керек. Ошону максат кылып пландап атабыз. Кыргызстанда эле тосузбу? Кыргызстанда болобуз. Жакындарыңыздарга кандай белек кылдыңыз же элге кандай белек кылдыңыз? Бул жерде өзүбүздүн шайлоо округубузга жакында эле бир футболдук аянтча тартуулап келдик. Мектептерге компьютер бердик. Негизинен мен мына 1-июнга карата көбүнчө жаш балдарды ошондо куттуктайм. Ошол анан бул нерсени жаңы жылда исламда көп деле мындай жан алып жан берип мындай өзүчө кылынбайт. Ошол себептен мен ислам тутунган депутат катары көбүнчө ушул дават, ыйман иштери менен өткөрсө туура болот деп эсептейм. Жаңы жылды бул жакта эле үйдө, Кыргызстанда күндөгүдөй эле. Өзгөчө деле майрам эмеспи? Андай деле өзгөчө деле эмес, эми бир аз жаңы жылда эми жылдагыдай тозгондой эле болушунча балдарды сүйүнтүп дегендей ошондой. Бизге ошо салтка айланып калганда негизи эле жаңы жылда жакындарыбызга белек беребиз. Эл өкүлдөрү, шайлоочуларына белек берет. Сиз кандай белектерди камдап койдуңуз же бердиңиз? Белектерди эми шириндиктерди көбүнчө жаштарга, жаш балдарга басым жасап, эми ошолордун көңүлүн алып, ушундай бир белек тартуулайбыз сөзсүз түрдө.